Оорулуу бейтап боюнча айтып кетсем, бизге 21 февраль күнү түнкү саат 12:15 түшкөн биздин отделенияга. Диагнозу полная травматическая ампутация третьего пальца правой кисти и неполная травматическая ампутация левой кисти второго пальца. Бизге түшкөндө эле сразу больнойду көрүп, больницага жаткыздык. Андан кийин операция жасалды. Операция узак болду. Калыбына келтирүү операциясы ушундай узак болот да. Бизде кан тамырлары тигилет. Ал кан тамырлардын диаметри өтө кичинекей болгон үчүн биз только микроскоп менен иштейбиз. Операция убагында кичине кыйынчылыктар болду. Кан тамырларын издеп табып ордуна келтириш үчүн. После операции биз гидрокапилляр деп коебуз, кан айлануусу жакшы болгон. Азыр динамический наблюденияда каралып, кошумча дары-дармектерди алып жатат. Азыр биз оорулуу бейтапка биздин турбай жатыш керек дегенбиз, ошол үчүн турбай жатат. Эмне дегенде турганда кан тамырларынын давлениясы сразу өзгөрөт дагы. Бизде микроанастомозордо тромб болуп калышы мүмкүн. Колдун кандай десем состояниясы ухудшение болуп кетет да. Ошого только турбай жатат. Ошо 20 күнү кечки саат 7-лерде мебельный цехте иштейт экен. Бала ошол жерден мебелден циркулярный пилага колун кесип алган. Бирок бала өзү Өзгөн районунун, Ош областына караштуу Өзгөн районунун тургуну экен. Ал жактан жашаган жеринен больница көрүнүп, ал кийин Ош шаарындагы больницага кайрылышкан. Ал жактан биз менен телефон аркылуу байланышып, андан кийин тез кыска аралыкта самолет менен бизге учуп келди. Ошондо саат 7-де травма алса, бизге 12-де келди. 4-5 сааттын ичинде бизге жетип келди.